Азыр, эмне кыласың? Мынасам büyük бар, түп түз эгентир, эки тарап болуп. Бул жагы деле кадимки эле туннел экен, Берзат. Муну баары билет да. Базар Коргон дегенде эле жаңак туннел экенин бир көргөндө эле билет адам. Эфирди баштай элемби бул? Баштап калды. Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? ЛТР менин айлем көрсөтүүсүн баштадык. Биз бул жолку чыгарылышыбызда өзүңүздөр көргөндөй эле көркөмү көз жоосун алган кызыктарга бай керемет бир жерге келдик. Бул Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунун Кызыл Октябрь айылы. Демек биз бүгүнкү чыгарылышыбызды дал ушул жерден баштайбыз. Ооба, бизден алсаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Анда Берзат айылга кирип жөнөйбүз. Жолду улайлы. Казыр мен бир нерсени айтпасам болот. Дал ушул жаңак туннел менен башталыптыр. Демек бул айылда жаңактар көп өстүрүлсө керек деген ой келип жатат. Ооба, айылга кирип көрөбүз аларды. Кеттик. Ушул жолду аралап бара берели. Берзат, бир кызык нерсе айтайынбы? Ушул туннел колечүдө көрсөтүүсү бар го? Ошондо да сулуу болуп катылган экен да. Мен ушул нерсени эле эл оозунан уккам. Мында ушул жерде жашаган бир кыз айткан, мына ушул нерсе көрсөтүүлөрдөн чыккан. Биз ушул жерибиз менен сыймыктанабыз деп эле айткан да. Чындыгында аябай кооз, аябай өзгөчө экен, а? Ооба. Үй бүлөңүздөр менен техниктер экенсиздер да, Ооба, бардык үй бүлөбүздүн бардыгы бала чакабыздан бери бардыгы техникага жабышып калганбыз да кыскасы. Бул менин иним болот. Иниңизби? Иним болот. Эң кичинекей кенжейим немебиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келгиле. Кандай сага? Салам алейкум. Чечмеле койбойсузбу? Кандай? Жакшыбы? Тынчпы? Иш кылып атасызбы? Ушу. Ustaçılık. Ustaçılık деп койсоң ам боло берет. Хобби деп койсоң ам боло берет, ушундай. Охо. Бул комбайнды менимче өзү өчүрүп атат окшойт да, ыңгайлаштырып. Ошондой. Комбайндын эски комбайндан ушуну бедеге өгөндүктөн бедеге ора турган кылдык эле. Былтыр кылганбыз. Былтыр кылгансызбы? Былтыр иш бердиби сизге? Иш берди, эми ошонун камбөксөгү камжелерин көрдүк эле былтыр. Ошолор турлайын деп кылып атам. Жакшы ага. Азыр кайсы жумушун кылып атасыз азыр? Азыр могу пружина жок эле былтыр. Эми пружинаны коюп ушу жесткий болуп үзүлүп кетпеш үчүн темирлерин алдын көтөргөндө. Ага, эми бул комбайндан дагы башка техникаларыбыз барбы? Техникалар бир туугандарыбыз да бар, баарыбыз чогулуп кызмат кылабыз. Тондурмай турган тракторлор бар, экөө сокосу менен. Күзүндө, кышка да, жазга да ошондо айдоо болот. Андан кийин чоп башлап чоп чабык. Элдердин кызматын кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Пресс-подборщик бар, аны тимен түйүп беребиз. Грабли бар. Бардык эле техника бар. Демек айылдын муктаждыгын чечүүгө бүт техника сизде бар экен да. Бар десек болот. Дагы ойлор бар башкарап турган, эми азырынча жетишкендер ушул. Жүрүңүзчү, көрөчү, кайсыл жерден мен билбейм аларыңыз кандай. Эми техниканы түшүнсөң керек. Кышында мынтип ороп коебуз, жаңыр-саңыр тийбесин деп. Күн чыкканда чукула бермей кылабыз. Бар бул трактордо. Муну мотолдугандан кийин бензин менен анан кошобуз. Сарайка менен трактор моторун жүргүзөбүз да. Жазга бүт баарын даярдап коеюн деп атат. Жазга даярдап коеюн деп атабыз эми. Бул майларда иш башталып калат да буга. Ага дерин аяк менен карап койсок. Башка техникалар бар. Алардан эч карап турат. Ошо элдин кызматында болуп атабыз эми колдон келишинче. Ушунда жакшы этият бол уулум. Сенче шаардан келген окшойсуң го. Кабар алып коеюн деп биз кошогондордон. Жакшы экен ага. Жакшы. Кудайга шүгүр. Күнүндө жазга даярдык болуп. Жаз. Бүт муктаждыгын. Ооба, кышына кылбасаң жетишпей калсын кетсин. Анда сиз оңдоп жазга даярдай бериңиз анда. Жакшы. Мен дагы айылды көздөй кыдырайын эми. Жакшы. Чачыңыз келдиңер эми. Макул, аман болуңуз. Үйгө кирип. Нурланке, казыбекти жоготуп алдым. Телефон чалсам өчүк болот эт. Жоготуп алдым. Ооба, таап бериңизчи. Айылды тартып аттым эле азыр, карап тур айылды. Мына көчөдөн карайбыз. Таап калбай экен эми. Көчөдө жок. Мына көчөдө жүрөт экен. Көрдүңбү? Мынабы? Кызыл. Кызыл кирпич. Шепирдин Жанында экен, Анда мен азыр мындайынан барсам, экинчи көчөдөн бурулат экем, оңго кирип кетесиң. Рахмат. Мен анда таап алайын. Чоң рахмат. Казыбек болбойсуңбу?
Болчу эми. Не болду? Отур бул. Айыл кыдырып жүрөдүңбү? Ооба. Айыл тургундарынан атайын машина алып бул эми. Мунункусунда кечип эле жаман жиңге тийгенсиң, Күбөлбү? Бул Бу машина кандай? Айдабайсыңбы? Айдайлы? Айда. Кеттик, Чындап, мунусунда жакшылап эми шаарга жетип алышыбыз керек. Уктуңбу? Эртерээкпи? Ооба, эртерээк кеттик. Бул тез эми. Не болду? Машина жүрбөйт. Адамды орам. Кызыл Октябрь Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы айыл. Кеңеш айыл округунун курамына кирет. Айылда 650-ге жакын кожолук, 3000ден ашуун калк жашайт. Облустун борборунан 24 чакырым, ал эми райондун борборунан 11 чакырым алыстыкта. Айыл өзгөчө климаттык шартта жайгашкан. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын. Ошондой эле чыгыш тарабынан Каба айылы, батышынан 1-май айылы чектешсе, түштүктөн Каленин, түндүгүнөн болсо Сейитказы айылдары менен чектеш турат. Негизинен айылдын калкы дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенишет. Башка айылдардан өзгөчөлөнүп, бул айылда жакшы саамалык орун алган. Мыкты окуган, коомдук иштерге активдүү катышкан окуучуларга бул мектепти бүтүргөн чыгаан уулдары тарабынан ар ай сайын стипендияга ээ болушат. Жылга айта кете турган болсок, көп жумуштар аткарылды, жолдорубузга шагал төгүлдү. Андан сырткары столбалар койду, айылдык депутаттардын жардамы менен, айыл өкмөттүн жардамы менен. Быйылкы 2019-жылга Кызыл Октябрь районуна дагы ушу жарыктандыруу, анан таза суу маселеси коюлган. Кудай буйруса, ошолорду дагы аткарабыз быйылкы жылга. Ички көчөлөргө шагыл төгүп, ушул пландарыбыз бар. Ара, чемпион келип калды. Жүгөр экен, Assalamu alaikum. Сайкын штатасы. Жардам бере атам. Бул жерде аганын жем тартуучу тегирмени бар экен. Кардар жүгөр алып келиптир. Ага. Бул тегирмени качандан бери иштетесиз? 5 жылдан бeri иштетем. 5 жылдан бери өзүңүз иштетесиз, Ойлаңыз, жыртылып калды окшойт, Bir günde kança kap tartasыз? Bir günde 15 kap tartam. 15 kap? Колдорум ооруп кетти го. Bunun кызмат акысы кандай болот эми сизге? Şu halasını alabız da. Қаласынан қанша алып қаласыз эми? Halasından 10 kilosundan 1 kilo alam. 100 демекчи 100 килограмм болсо? Kilosundan 10 kilo alam da. Жакшы экен. Demek ayılın eli sizge yüreğim kalıptır dağı, Yüreğim kaldı Xudo kalasa. Жакшы. Эми бул тегирменчилик менен тиричилик өткөрүп кеткенсиз да? Şu ellerin kızmatında жүрөм. Şu bala çakam bagıp, bala çakam ayağım iştebek, үйдө эле. Канча балаңыз бар? Экөө балам бар. Эки балаңыз барбы? Алар окуйбу? Окуйт. Мектепте? Мектепте окуйт. Бирөө 3-тө, бирөө 2-класс. Ага эми бул тегирменден дагы кандай жумуштар кыласыз башка?
Başka şu şalı var. Gürüç şaktap beremін. Berdi semçke tartam. Жана май жуазыңыз бар экен да? May cevazım var. Май тартып берет экенсиз. May say tart berem. Жакшы. Şu gününe 20 qap, bolbasa 10 qap, bolbasa 40 qap tartam. Жем тартып берет экенсиз Жем да? тартып Айылдын тургундарынын жемин да? Ayın. Ага, күтүп калды окшойт. Тартып берели? Tartar. 5-10 мүнөт да? Ал. Кайсы жерден жанат? Birden canat. Жандырып бериңиз. Айылдын жашоосу. Тегирмен, чаң, табигый. Жағынан жүріс шығарады. Бұл жерде... Бұл жақта жүгөрү. Бұл жерде жүгөрү. Ай, бұл сен қақтай не қылып жүресің, Көрүп атасың ғой, не кылып жүргөнүмү? Қалсы? Қандайсыз, жақсы ба? Мен тегерменге келдім эле да. Анан? Сен қашан келе алдың? Мен о качан эле келгем, бул ага менен маалыматты алып, сүйлөшүп. Келишип калдыр. Эмне? Айылдын жашоосу, айылда рахат алып иштеп атам, ага менен тегирменде. Ой. Bunu жүктеп барып қой, сүйлөшөбүз. Перзат, баш адамды ыңгайсыз кылбай. Мен дагы көрөйүнчү. Ай. Перзат. Ондол. Кадимки эле тегирмен мына иш кылып атабыз мына. Жем тартып. Бар. Казекти айылга жөнөтсөк болчу да экен. Макул, мен кеттим анда айылга барып. Бар. Бирок кызык көрүнүп атасың. Бир күзгүнү карабасаң. Ага мына азыр тартып бүттүк мына. Кечиресиз, кичине узак болуп кетти. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Жакшысыңбы? Мал чарбачылыгына алектенген эжесиз да. ооба. Туура таптымбы? Ооба, туура. Атайын сизди издеп келатам, маек курайын деп, таанышайын деп. Мен айылым көрсөтүүсүнөн. Перизат атым. Анда кирип таанышалы, итиңизди билип койду окшойт, чоочун адам киргенин. Азыр казик өзүңүздөр көргөндөй эле тегирменчи болоюн деп калыптыр, кийипи келишип. Азыр мен дагы андан кем калышап элем. Сүт саап көрөйүн, Сүт азыр сайсызбы? Ооба, азыр. Сүт саап көрөмүн. Манастан чубак кем бекен? Мен деле казиктен кем эмесмин. Уй саап көрдүң беле? Ооба да. Мына сиз баштап бериңиз. Тек. Мен да алыс отуруп алыптым. Ушунда жакшы эле сүт берип атабы? Ооба, жакшы. Жегенине карап берет да. Уйдун сүтү тилинде дейт. Канча көп жесе, ошончолук сүт берет. Сүтүн сатасызбы же үйдөн эле? Тамак атканда Сүттү үйдүн тиричилигине колдонобуз. Балдар ичет. Айран уютабыз, сүт тартабыз. Мындай кылып, бекем тартып, сайсын. Саап көрсөң керек, Ооба, бир саап көрдүм. Кана келчи, эми. Бир саап көрөйүн. Саап көр. Аркы эмчегинде сай бер. Адамды уят кылба. Катуу тарт. Көргөндүбү? Анакей. Өзүчө эже айылдар барганда 1-2 жолу аракет кылдым. Кыйла эле. Мынакей. Мына. Ушинтип эле сай бересиң. Ушинтип эле үйрөнүпчү элем. Үйрөнөсүң. Сүттү тегип алдым бирок. Эчтеке эмес мына. Үйрөнгөндө башында ошондой болот. Анан кийин үйрөнүп калат киши. Бирок башында чочуркайт. Чочун адам билет да. Ооба, бул уйдагы киши адам ылгайт да. Эжекем, өзүңүз канча жашыңыздан уй саганды үйрөнгөнсүз? 8-классымда, по-моему, 14-15 жашымда үйрөнсөм керек. Ошондой саап. Өзүңүз Өзүм сайын,
Çarçap kaldın okşaydı. Ayta бериңиз. Şu 8. klasman başta öyle uysap, şu mal candı olup, mal menen öskönbüzde kichine özden эле. Эже болуп калдыңызбы? Болуп kaldım mınaki hazır. Мал жандыктарыңызды мына теле көрүүчүлөр менен биргеликте көрөйүнчү. Meyli. Көрүүчүлөрүзгө дагы абдан кызык болуп жатса керек, а? Meyli. Ой, буну үйгө алып кетип коелар. Mına uylar, bular Eкен, а? sağan uylar, bulardın bardығы. Anan keyin bozdorу dagı бар эми toydu. Bularda şol. Муну үй бүлөңүз менен, же тууган уруктар менен биргеликте? Jo, übülöz men ele, anan birok kayınım jardan beret. Özü negisi übülöz menen. Бул жакта Balam кезектерди бар, камдап немелер. коюшсуз. Уйларга кээде атала беребиз бир маал. Ошондо ушул тезекти жагып, анан кийин ошо атала бышырып беребиз. Чынында керемет экен, баарысын тыңдабыздар. Сонун Ооба. чынында кыргыз эли мурунтадан эле мал жандык менен алектенип, жайлоого чыгып, жашоо тиричилигин өткөргөн. Сиздердики дагы мына ушул бүгүнкү күнгө чейин мал жандык менен алектенген каарманыма жолукканыма кубанычтамын. Силерге дагы рахмат. Ушул айылды өнүктүрүү жылдарында айылды келип тартып, мына биздин неме кылган бул деген келечекке мындай стимул. Рахмат эжеке, туура айтасыз. Айыл өнүксө, өлкө өнүгөт. Аракетиңиздерди жасай бериңиздер. Биз сиздерди чагылдырып берер эле. Анда мен айылды көздөй сапарым улантайын. Сизге ийгилик, үй бүлөңүзгө. Рахмат. Макул. Тинч болула. Рахмат силерге. Айыл өзүнчө бир керемет, кооз жаратылышы, меймандос, ынтымактуу эли бизди суктандырды. Ошондой эле бул аймактын таржымалы да өзгөчө. Анда бизди кызыктырган айылдын тарыхы менен таанышып алалы. Kızılekler'de vasalып kalgan murun çalkoz bolgan emez. Bay bolup şerde birinci gelgeninde egine gep ketmen çağıp tirikçilik kılganbız. Andan keyin o şerden aksakaldan süйлөшүп oturuşup so yetektaktan bir kötöröngen adam geleken eken. Ötkesip atkan eken. Bir yerde aylık kim dese bilmeyiz degen eken. Anda meka toprak bolup kalsın dep jelkesi dege turpakты alıp sen bir çengal turpak yerge koyup meka toprak bolgan. Oşonda meka toprak bolup atalып kalgan. Andan keyin bu çalkoz biyin doyup çalkoz bolup kaldı. Soğuştan murun. Kızılöktör kalkoz bolup uyuşturgandan keyin bunu şerde 5-6 orus jasagan. Şerde ustakanada bunu Moldanın atası Maksım aka boluşup atap çoguluş kılganda Kızılöktör kalkozu bolsun dep Tomoş degen kişi, İskender degen kişi reis. Oşonu şaylagan eken oşo günü. Oşonda Kızılöktör kalkozu bolup uyuşkan eken. Reisi İskender aka, Sesöğütke sekreter Tomoş aka, Sesöğüt menin atam Karimbay, Aytiyip Karimbay. Eme tarihta jüröt. Демек ошо аксакалдар бул Кызылактар болуп аталышына ошолор себепкер болгон экен да? Себепкер болгон экен. Бу жерде экеле уруу бар. Ушу эки уруу бар, башка уруу жок бу жерде. Кайсыл уруулар? Дүрбөл, Ойсырак бар. Сизге чоң рахмат аба. Жоп, рахмат. Силерге да рахмат. Маалымат айтып кеттиңиз айыл жөнүндө. Жакшы. Анда мен айылга сапар алайын анда. Жүдө жакшы, рахмат. Аман болуңуздар. Тынч болуңуздар. Кана, дайым ушинтип келип жүргүлө, элибиз, жерибиз тынч болсун, аман болсун. Аллаху акбар. Аман болуңуздар. Жоптур, аман болгула. Сен дагы Кырдашты билесиңби? Атасынын баласы экен да. Тетиги жакта атаң иш кылып атат экен, Отун жаратабы. Иш илгери болсун ага. Кандайсыз? Жакшысызбы? Менин айылым көрсөтүүсү, атым Перизат. Сизди атайын атыңызды алыстан угуп келдик. Айылдын эң ишенген таланттуу мырзасы деди. Демек сиздин талантыңызга чогуу теле көрүүчүлөрүңүз менен биргеликте күбө бололу, Рахмат. Кышкы камылган, Отун жарып. Үйгө кирели, Кирели анда. Мен сизди атайын, ырдатайын деп келдим да, эми ырдатайын,
Бар, отурушат ба? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Кандай отурасыздар анан, апа? Жакшы отурасыздарбы? Gel babanın çay koyan alıp gelsen çay Ага, чайдын кереги жок. Азыр мен сиздер менен чыгармачылык тууралуу маек курайын деп, атайын мына чыгармачылыгыңызга күбө болоюн деп келип отурам. Анда эң биринчи эле ырдап бериңиз, жакшы бир чыгармаңыздан, Жақсы болады. Емесе карындашым өзүңөр айткандай кандай ырлардан ырдап берсең? Шаңдуу болсо жакшы болот. Теле көрүүчүлөрүбүзгө да аябай жакса керек, Анда мен Арзыбек Бедиевдин Кутманды жерин деген ырын аткарып берип коеюн эмесе. Шында угалы. Yüzündü çayqa, mültür su boyga, büldürgün teri, Gürçeli boyuna, gindi kan tamga, Kutmandı ceri, Tusadar boğun, sayın boyun, Tusadar boğun, sayın boyun. Dolunu çiğne, karagat cayla, Topoydu bulbul, tilbesit sayra, Yaş onun şandu, Murasın çalı, Görgümün meni, Turgan sıytarla, Görgümün meni, Turgan sıytarla. Абдан таасирлендим. Чындыгында керемет чыгарманы өзгөчө берилүү менен тердеп бышып, чын жүрөктөн чыгарып аткардыңыз. Негизи мына ушул талант туаса болот дейт. Сизге туаса болду же өзүңүз кийин жакшылыгыңыздан кызыгып үйрөндүңүзбү? Бул талант мага туаса келген. Себеби мен атам, чоң аталарым комузчу, кыл кыякчы болгон экен. Ошолордон өссө керек дейм мага деле. Аябай ширин балдар болуп турат. Буларга дагы өттү талантыңыз? Бул балдарымда дагы шык, жөндөмдүүлүк бар. Мынакей чоң балабыз ырга жакын, ал кийинкиси бийге жакын. Андан кийинкиси дагы ырдап калат кээде. Ошол Чыгармачыл үй бүлө экенсиздер да, чыгармачыл үй бүлөдөн. Анда балаңызды да бир ырдаталы, Жакшы болот. Атың ким болот? Арзу. Арзу? Ырдап бер, Анда бирге ырдайбыз. Азамат, сен биздин жаштар үчүн арналган атайын программаларга келип катышсаң болчу да экен, келечекте көптү үмүттөндүргөн мыкты ырчы жигит болушуңа тилектешпиз. Эми ага, мына ушул үй бүлөңүздөр менен чыгармачылык чөйрөдө жүрөткөнсүздөр. Эми келечекте балдарыңыз ырчы болом деп, же болбосо чыгармачылык чөйрөдө бир чоң ийгиликтерди жаратышына сиз кандай көмөк көрсөтөсүз? Эгерде эстрада ырчысы болом десе, жардамдашып колдойт белеңиз? Ооба, мен бул чыгармачылыкты колдойт болчумун. Азыр эми биз айыл жергесинде эле эки жака чыга албай эле жүрөбүз. Бул келечекте бул балдарым окуп,
башка же эстрада жылдызы болом десе мен колумдан келишинче баардык шартты түзүп койгонго. Демек буюрса жакынкы келечекте жылдызы жанып жакшы бир ийгиликтерди жаратат деп айта алабыз. Мына дагы бир сиздин чыгармаңызды теле көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте угалы, андан соң мен айылды көздөй сапарымды улантайын, Жакшы болот. Aylanasın olur kucağa, hayda gürsün esten çıkmağa. Bildin ayıl yerdin sulusun, hayda gürsün esten çıkmağa. Bildin ayıl yerdin sulusun, hayda yürüsen isteniz çıkmağa. Bizden ağayı, bizden sürüdüz, göremedik, ağlatırız. Aynen ayı, benim ayımı, bölük sana ağlatırız. Болот ага айтсаңыз, бул идея кандай келди сизге? Ошону айылдын жаштарына шарт түзүп койсуз. Ар бир айылында, ар бир үй бүлөдө өзү алдына койгон жакшы максат бар. Анан ошол максатка жетиш үчүн план түзөт экен да. Мен дагы бул стадиондагы айынча да өзүнүзү куруп калган жок. Мунга себеп катары, максат катары айта кетет турган болсом, мен өзү ушул мектеп убагымда эле алдыга жакшы максат кылдым эле. Ошол мектеп бүткөндөн кийин чоң окуу жайга тапшырсам, окуу жайды бүткөндөн кийин бир чоң жакшы бир бизнестин жолунда же мамлекет кызматта иштесем, анан ошо айылым үчүн, элим үчүн, жаштар үчүн жакшы бир жардам тийсе деп максат кылып жүрөт элем. Ошол максаттарым ишке ашып, 2018-жылды президентибиз аймактарда өнүктүрүү жылына деп жарыялаганына байланыштуу биз дагы ошол четте карап турбай, өзүбүздүн салымыбызды ошол кошойлу деп, анан жаштардын дагы ошол мини футболго кызыгуусу абдан күчтүү болгондуктан ушул аянтчаны куруп калдык. Башта айылда мындай футбол аянтчасы жок эле да? Ооба, башта мындай аянтча жок эле, ошого азыр Кыргызстан жакшы шарт түзүп берипсиз да. жаштардын каалоо тилеги, муктаждын эсебинен ушул нерсе куруп жатат. Жакшы. Мына азыр экөөбүз бир командада ойнодук. Эми айылдын депутаты болсоңуз дагы, ушу жаштар менен футбол ойноп турат экенсиз. Футболго кызыгат окшойсуз өзүңүз, Ооба, футбол азыркы күндө бир эле мага эмес, жалпы Кыргызстан жаштары, кыргыз эли өзүң көрүп атасың, кече жакында Орто Азияда Кыргызстан 3-1 утулган, жалпы эле кыргыз эли аябай сүйүнүп турган учурубузга кызыгуу абдан жакшы. Өзүм да ойноп турам жаштар менен кошулуп. Жакшы экен. Бул ден соолукка да аябай пайдалуу. Ооба, Болот ага туура айтасыз. Мына азыр Кыргызстан футбол боюнча курама командасы аябай жакшы кетип атат, мен ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан футбол курама командасы ушундай багытта кеткен болсо, жакынкы жылдары биз дүйнө чемпиону болушубуз мүмкүн, Кудай буйрса, Кудай буйрса. Казбек жүрсөң, азыр бул балдарга тоскоол болбой, ал жакта Разминкова атанын велосипедтери барбы, ошол жака барып айтышсак, Жүрүң. Болот ага, ушундай шарт түзүп койсуз. Бул жерде дагы кандай шарттарды түзөйүн атасыз? Азыр бул стадиондо ойногон элдер ошолордун суранычы боюнча мына жерге дагы кемчилдиги ошо душевой кабина курсам атам. Ошол боюнча ойногон адамдар чыккандан кийин душка түшүшөт. Анан көп чоң турнирлер дагы болуп атат. Анан команда көптүгүнө байланыштуу. Канча команда болот? Бир 15-20 команда болуп кетет да. Ошол убакта элдер
баарына көрүнүштүү болуш үчүн могул жерге лестницаларды чоңураак кылып көбөйтүп кыйгыраак кылып ошо элдер көргөнгө ыңгайлуу болуш үчүн ошол нерсени курайлы атабыз. Отургуч жасатып элдерге, көрүүчүлөргө шарт берип алды. Жакшы ага, мына айыл өкмөт болуп, айылдык кеңештин депутаттары болуп, алда кандай максаттар коюп атасыздар эми? Бүгүнкү күндө ошо элдердин суранычы боюнча айыл өкмөт, айылдык депутаттардын биргеликте ошо элдер көбүнчө азыр бала бакчага муктаж болуп атат. Ошо бала бакча куруу максатына турат. Өтө чоң болбосо дагы 60 орунду бала бакча куруп, ошо элдерге кызмат кылсак деп атабыз. Ошол менен бирге эле мына аймактарды өнүктүрүү жылына байланыштуу 2019-дагы ошо көчөлөрдү жарыктандыруу менен камсыз кылайлы деп быйылкыга максат койдук. Жакшы ага, жакшы. Убактыңар болду, кел ойносоңор болот. Убакыт болгон окшойт. Анда ойнойган да? Разминкада жакшы сонун болду окшойт. Эми топту киргизип калды эми. Казыбек, күттүрүп жүрөр өткөнсүң, мен ооруп сырколоп калдым. Дагы. Мен такси кармап ичинде олтурам, тез кел. Баягы эле тегирменин жанында турам. Азыр жарым сааттын ичинде келбесең, мен такси менен кетип калам. Өзүң кала бересиң. Катайын келет эми. Аке, азыр 10-15 мүнөттөн кете беребиз. 10-15 мүнөт күтөлү. Казыбек, ушундай да болобу? Мындай болбойт да, ар көрсөтүүдө эле кечиге эле жүрөр өткөнсүң, Перзат, мен аябай жиним келет. барган сайын айылдар аябай кызык болуп кетти. Ой, эми Шултабайт, Жалганайт, Алда, күттүр, мен суукта сырколуп ооруп калып атам. Албайм мен аны. Керек эмес. Перзат, бул топту алам деп мен ошо кичине кармалып калдым. Бул сапаттуу топ. Футбол ойногон жерге көп болуп. Болду, айтпай эле койчу. Бул топту кайсыл айыл биринчи чакырган болсо, ошол айылга алып барабыз. Калп эле айтып бербөчү. Чындап, алып барабыз. Ким айтты? Мен. Ана көрө коштошайлы. Макул эми. Аябай жинге тийди. Мына ушундай Казыбек калпычы, күттүрө турган жаман адам болуп кетип атат. Мейли коштошолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге аманчылык, тынчылык каалайбыз. Бүгүн биз Базар Коргон районунун Кызыл Октябрь айылында болдук. Мына ушул сыяктуу кызыктарга бай, өзгөчөлүктөр же болбосо айылыңыздарда таланттуулар, өнөөлүүлөр болсо, сөзсүз экран алдында жазылган номерлерге кайрылыңыздар. А балким мына ушундай өзгөчө белектер сиздерди да күтүп жаткандыр. Аман болуңуздар. Эми кеттик. Таксинин акчасын өзүң төлөйсүң, уктуңбу? Мен төлөйм. Жокшуна төлөп берсин. Кеттик ага. Баштайлыбы? Мен айылым көрсөтсүн. Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Баштайсың? Биз Базар Коргон тигинде мындай дебейсиңби? Да, да чыкышың керек эле. Hazır mı? Düğün dayar, бүт бары даяр. Келіңіздер, жеңіңіздер тап берем, тойға. Ay üstüm kutkan öptü. Мен жем алып келдім, міне тартып оғыла. Yıldız берді. Интернетке сүрөт киргизип атат. Казинин ал жакта маек курат. Азыр
көрүңүздөр, сон вот. Сабайсың отырып, Азыр келишсин. бұл тез тұр. Азыр. Видео. Видео кылайын.